Саламатсызбы, Союзбек Надырбекович, Аксы жергесине кош келипсиз. Улуттук кыздар федерациясы жөнүндө сизде маалымат бар экенин билебиз. Сизге азыр мен бир нече суроо бергим келип жатат. Биринчи эле суроом, кыздарды колдоо боюнча республикада кандай иш-чаралар жүрүп жатат? Саламатсыздарбы? Биз мына Аксы жерине, Кербен шаарына келип отурабыз. Аябай биринчиден кубанып атам. Себеп дегенде Мырзабайга айтса керек, биз окуучулук кезимде көпчүлүк баягы жакшы көзөмөлдөр, анан мен жашоомду өзгөрткөн, мен жанагы көп кругозор кеңейтилген, абдан бир чоң өзгөрүүлөр мына дал ушул жерде болгон да, Кербен шаарында. Анда үлгү таңшыйт деп, жана үлгү коомдук бирикмеси менен чоң долбоор Кыргызстан боюнча кыдырып мына келгенмин. Ошон үчүн эң биринчи ошол Мырзабай агайларга чоң рахмат айтамын. Экинчиден, азыркы учурда мамлекеттик жаштар саясаты алкагында деги эле кыздарга болгон басым биз абдан зор коюп атабыз, көп коюп атабыз. Себеп дегенде биз дайыма айтабыз, учурдагы мамлекеттик жетекчилерибиз, жетекчи эжелерибиз кайсыл бир убактары аларды дагы бирөөлөр колдоп, ишенип, анан жолдорду түзүп беришкен да. Ошон үчүн алар азыр дагы мындай чоң бир баягы мырзалардан кем калышпай мамлекетти башкарышып, депутат болушуп, мамлекет кызматкери болуп жүрүшөт. Бул дагы кыздарга болгон кайсыл бир убакта ишенимдин бүгүнкү жыйынтыгын көрүп жатабыз. Биз дагы кыргыз эли эзелтен кыздардын ордун, аял затын ордун деги эле бийик коюп келген. Эч качан бул мырзалардан ылдый туруш керек, анан андай деген түшүнүгүбүз жок. Себеп дегенде кыздардын орду коомдо бийик, кыздар күчтүү кыздардан күчтүү балдар төрөлөт. Себеп дегенде мына Сингапурдун мисалын алсаңыздар көрсөк, Сингапурда Ли Куан Ю учурунда реформа жасап жатканда эң баягы күчтүү айымдарга үйлөнгөн эркектерге мамлекет тараптан аябай чоң каражаттарды берген да, кызыктандырып. Себеп дегенде эркекте эмес, бул жерде жакшы күчтүү балдардын төрөлүшү бул көпчүлүгү аял затынан көз каранды да. Ошон үчүн биз дагы бул нерсени так билебиз, ушул нерсени баалайбыз и мамлекет дагы ушул боюнча дагы жумушту жүргүзө бермекчи. Рахмат сизге. Экинчи эле суроом, кыздарга татыктуу келечек түзүү боюнча кандай максаттарыңыз бар? Коша кетсеңиз. Биз кыздарды өзүнчө кыздарга гана келечек куруу эмес, биз деги эле жаштар үчүн деп баягы күчтүү келечек